Ассаламу алейкум, Кыргыз элин. Бул Кара-Ура району Кызыл Адыр айылы мынакей. Анын элдин фасолдун баасын билейин деп тартып бир интервью алып коелу приемщиктерден. Мынакей фасолдун баасы жакшы деп атат. Мынакей бүт принимать этип атат фасолдорду. Как фасоль? Цена хорошая, да? Да, да. Цена хорошая, да, вот. Мынакей биякта приемщик балдар бар экен. Ассаламу алейкум, жигиттер. Кандайсыздар? Фасоль принимать этип атасыздар, э? Быйыл эми фасолдун баасы кандай болуп атат? Фасолдун баасы быйыл жакшы, Кудайга шүгүр. Жакшыбы, э? Жакшы болду. Алды 100дөн ашты, Кудай берди. Алды 100дөн ашты, э? Фирмалар көбөйдү, Кудайга жакшы фирмалар. Анан сыймык акебизге жакшы иштерди, жакшы немелерди кылып кетти да. Айткан сөзүнө турду да. Фасолдун баасы көтөрдү, фирмалар да көбөйдү, Кудай. Сейчас фирмалар да көбөйдү бош керек, э? Ошон үчүн баа көтөрүлүп атат, э? Баа көтөрүлүп атат. Сыймыктын аракети зор болот да берди. Айткан сөзүнө турду. Жапыкеев сыймык, э? Жапыкеев сыймык. Жакшы, бияктагы мына дыйкандар да бар, У вас как? Все хорошо у нас. Цена хорошая на фасоль. Цена хорошая. Никто не жалуется. Ошондо сыймык бияка келген да, убадасын берген, айткан, элин жууткан. Приемщиктердин баарын чогултуп, мына ушундай болот, ушундай бааны көтөрөм деп убадасына турду. Баасы көтөрүлдү, э? Жакшы. Сиздин оюңуз кандай? Жакшы, баасы жакшы да, Кудайга шүгүр. Жакшы, э? Кара-Ура Кызыл Адыр айылы фасолдун баасы жакшы деп атат мынакей. Элдер принимать этип атат фасолдун. Сыймыкка рахматын айтып атат, сөзүнө турду деп. Мынакей жигиттер. Кол көтөрүп коюңуз. Болду? Жакшы.